Урматтуу теле көрүүчүлөр, эми пенсия алуу жааты жеңилдеп баштады. Анткени депутаттар бүгүн колдоп берген мыйзам долбоорунда мындан кийин пенсияга чыгуучу адам бардык документти топтоп отурбай эле аны жооптуу тармак өзү чогултмай болду. Кандай десеңиздер, бүгүн толугураак биздин көрсөтүүдөн көрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Жана айтып кетишти го жыйында көп жерде теңсиздик бар депчи. Мисалы үчүн прокуратура кызматкерлери, ардагерлери 90 миң алып атса, мурунку мугалимдер, дарыгерлер ушул кезге чейин 5 миң, 4 миң алып келишет депчи. Ошолорду теңдөө жана документ жактары да кандай болот, кантип ылайыкташтырылат, ошолор боюнча айтып берип коесузбу? Азыр биз демилгелеген мыйзам долбоорун мына биздин урматтуу депутаттар 3-чү окууда колдоп беришти. Бул мыйзам мамлекеттик социалдык пенсиялык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийрүү. Бул негизги мындай идея, концепциясы ошол пенсиядагы чегерүүнү жөнөкөйлөтүү боюнча. Азыр пенсияга чыгып жаткан биздин жарандарыбыз пенсия документтерин алып келип тапшыра баштаганда бир топ мындай кыйынчылыктарга дуушар болуп жатат. Бул мурдагы иштеген жерлериндеги өзгөчө 1996 жылга чейинки иштеген жана персонификацияланган эсеп кийилгенге чейинки документтердин чогултууда абдан кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышат да. Кээ бирлер ошонун артынан 6 ай, 1 жыл жүргөндөр да бар. Мейлен бир жерде иштесе, кээ бирлерибиз бар, бизде мына Союздун башка мамлекеттеринде иштегендери бар, Кыргызстандын ар кайсы ишканаларда иштегендери бар. Мына ошол абдан кыйналып жүрүшкөн. Биз ошону азыр абдан жөнөкөйлөттүк. Негизги мындай 4 гана документти азыр бүгүнкү күндө пенсия жашына келем деген жараныбыз бере алат. Бул өзүнүн жеке арызын, паспортунун көчүрмөсүн, эмгек китепчесинин көчүрмөсүн, анан 5 жылда иштеген, эң бийик айлык алып иштеген, өзү тандап алган гана ошол өзүнүн айлык акылын тастыктап бериш керек да. Анан ошону кийрип жатабыз. Ошондой эле дагы бир жаңылыгы бул мына буга чейин пенсия жашына 1 ай калганда гана документтерин бере ала турган болсо, азыр ошону биз 6 айга узартып жатабыз. Пенсия жашына 6 ай калганда келип өзүнүн документтерин тапшырганга укугу болот биздин пенсия жашына келген кишилерибиздики. Ошондой эле мына жеке электрондук бөлмө деп дагы жаңы түшүнүк кирип жатабыз. Ошондой эле мына пенсияга чыгып жаткан документтердин ошо кээде тактык эместер болуп калат, туура эмес жазылгандар болуп калат. Ошону дагы укук ченемдик акт менен биз көрсөтүп атабыз. Кандай тактык эместиктер болушу мүмкүн деп. Социалдык фондко да жеңил болот, биздин пенсионерлерибизге да жеңил болот да. Ал эми сиз айтып аткан жана суроо боюнча укук коргоо органдарынын пенсиясы көп, анан башкаларга аз деген теңсиздик боюнча бул мыйзамда ал пенсиянын көлөмү боюнча эч кандай сөз жок, аны камтыбайт бул мыйзам. Ал үчүн эми өкмөт социалдык фонд менен бирдикте өздөрү эсептөөлөр жүргүзүп, анан жаңы бир мындай сунуштарды бериш керек деп ойлойм. Бул мыйзам ошол пенсиянын чегерүүнүн жөнөкөйлөтүшүнүн гана негизги идея ошондо. Сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирип кеттиңиз, пенсия берүү жаатында теңсиздик болуп жатат депчи. Кандай сунуштарды эмеге аткаруу бийлигине сунуштадыңыз? Мындайда биз шайлоочулар менен өткөн айда жолугушууга барып келдик да, ошол шайлоочулар менен жолугушканда биринчи эле маселе бул пенсия жөнүндө болот, экинчи маселе бул пособие жөнүндө болот да. Пенсиянын бүгүнкү күндө биз мыйзамына, пенсия менен камсыздандыруу мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз, а бирок пенсиянын көлөмүн өзгөртүү киргизбей атабыз да. Мен айттым өкмөткө ушул тарабында иштегиле. Маселен, пенсиянын топтолмо фонду бар. Ошол жерде 13 миллиард сом акча жатат. Аны ар убакта бир убакта өкмөт өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып кетет. А бирок пенсионерлердин акчасы пенсия үчүн гана керектелиш керек да. Ошол 13 миллиард сомду банктарга жайгаштыргандан түшкөн кирешеден мугалимдердин жана врачтардын пенсиясын көбөйткүлө деп сунушту киргизип атам да. Анткени бизде мындай болуп калганда, биз аскер кызматчылар жөнүндө өзүнчө мыйзам кабыл алганбыз, прокуратура кызматчыларынын пенсиясы жөнүндө өзүнчө мыйзам кабыл алып, алардын баарын бажы кызмат жөнүндө да көтөрүп койгонбуз. Маселен, айылдарга барсак, ошол суроолор чыгып атат да, баласы 35 жашында пенсияга чыгып алган, 40 жашка жетпей пенсияга чыгып алган, атасы 60 жашка жетип пенсияга чыга элек. Атасы 40 жыл мугалим болуп иштеп 10 миң сом пенсия алат, баласы 20 жыл милицияда иштеп 20 миң пенсия алат. Кана теңсиздик дедим да. Баласы кароолчу, атасы окутуучу. Мына ушул жандан карагыла, ушул жанагы күч органдарына биз ушунчалык эле көп пенсия каражаттарын өзгөчө мыйзамдар менен карап туруп көбөйтүп койгонбуз дагы. Мугалимдер менен врачтар калып калган, башка тармактын өкүлдөрү, маданий кызматкерлер калып калган. Алар да кечке чейин иштеп атат да. Эмне үчүн алар аз пенсия алыш керек? Эмне үчүн алар 40 жыл иштеп пенсия алыш керек да? Ошол жана сержант болуп иштеп, жол кайгылуу кызматында иштейби, же болбосо охрана деп коет, милицияны жана кароолчу болуп иштеп туруп анан кийин 18 жыл иштеп пенсия алып атпайбы?
мына ушулардын баары теңсиздик. Жанагы топтомо фонддо топтолгон акчадан мугалимдердин, врачтардын пенсиясын көбөйтүү маселеси туруш келтирдим да. Саламатсызбы? Электр энергетикасы жөнүндө мыйзамдын демилгечиси катары айтсаңыз, бул максаты кандай, эмнелерди өзгөртөт? Комитеттин отурумунда 4 жолу каралды. Бул 4 жолу каралып, өкмөт берген 48 сунуштан биз кабыл алдык, 37 сунушун кабыл алдык. Анын ичинде 9 багы редакционный мындай мүмкүн эмес кабыл алынган, анын кереги да жок, мажбур жок. Эки эмеси бар. Аны биз консенсуска келип, баягы бир мненияга келип туруп кабыл алдык да, келишиммен. Себеби дегенде, аерде 35 деген понятие бар, жана 35-чи станцияларды жана эмени тартканда мурун Нескада болчу. Ошону биз полностью Нескага өткөзүп бергиле деген талапты койгонбуз, бирок андай болбой, распоред компаниялар дагы өздөрү курганга мүмкүнчүлүгү болот. Бирок кээ бир жерде ошол линияларды, мисалы үчүн могу казарманда кышкысын белжип перевал жабылып калганда колдонот экен. Ошон үчүн кээ бир жерлерин мамлекетке маанилүү кереги тие турган жерлер чогуу колдонсун деп биз ушундай текстти жазып берип атабыз. Андан тышкары баягы оптовый рынок деген түшүнүк кирип атабыз. Аерде баягы өзүнүн жоболору бар. Эми өкмөт муну алгандан кийин өздөрү дагы өздөрүнүн жобо подзаконный актылар менен иштеп чыгыш керек. Бул эми келечекте жакшы мыйзам да, жакшы мыйзам. Толугу менен энергетиканы биз иштеп чыгып, мына демилгечилер бүгүнкү күндө экинчи окууда кабыл алдырып атабыз. Айтсаңыз, мынакей өкмөт өкүлү кыйтып өтпөдү, 1,5 миллиард дефицит болду, биз аны эптеп төлөп атабыз, аракет кылып толтуруп атабыз депчи. Бул электр энергияга болгон баанын көтөрүлүшүнөн мындай кулак кабыш кылган жокпу? 1,5 миллиард деген бул алар кулак кагышы. Биздин тариф саясаты өзүбүздүн өкмөткө бергенбиз. Муну Гартек заниматься этет, иш чараны алып барат. Булардын кыйтып айтканы ошол эптеп эле тарифти көтөрүш керек. Анан кийин биз ошол дефицитти жабабыз деген ойдо болуп атат. Бирок мен андай деп ойлобойм. Себеби дегенде ошол энергия секторундагы мүчүлүштөрдүн баарын карап чыгыш керек. Жана жоготуулардын негизинде канча деген, мисалы үчүн жоготуунун негизинде бир нече миллиардтар дефицит болуп убыткага кетип калат. Ошонун негизинде мен өкмөткө кайрылат элем. Тарифти эле карабай, өздөрү иш чараларын алып барып, жоготууларын азайтып, жана бөлөк талаптарын караш керек. Жана аз күйөнү кийди дегенбиз, аз күйөлөрдү кийирип, же болбосо жанакы конкурирующий, же болбосо дифференциалдуу эмели мындай түнкүсүн бир баа, күндүз бир баа деген бир сунуштарды кийирип атабыз. Ошондордун баарын иштеп чыгыш керек. Андан кийин барып тарифти айтыш керек да. Тарифти айта коюп эле анан кийин бизге акча түшүп калат дегенден алыс болуш керек. Саламатсызбы? Сиз могу акылдуу счетчиктер тууралуу маселени көтөрдүңүз. Ар кайсы жерде ар кандай тарифтер коюлган деп, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Акылдуу счетчик боюнча азыр жумуш болуп атат, бирок желекке каршы биз ар кандай компаниялардан алып алып азыр бир стандартка алып келе албай жатабыз да. А мен айтып атканым, бизге негизи дифференцированный тариф керек да. Мисалы түн ичинде арзаныраак баа менен сатылып, күндүз мындай уже кичине кымбатыраак баа менен электр энергия сатылсын деп ушундай сунушту берип аткам да. Себеби бул экологияга мындай туура келет да. Мисалы ошол эле кышында көмүрдү жакпай эле элдер электр энергия менен ушундай отопление кылса, менин оюмча Бишкекте жана башка аймактарда мындай экология жактан кичине жакшыраак болмок да. Саламатсызбы? Бүгүн сиздер жогорку кеңештин жыйынында таанышып келдиңиздер. Ошо Кара Көл шаарынан. Кара Көл шаарында ошо электр энергия жаатында кандай көйгөйлөр болуп жатат? Биздин негизги көйгөй азыр Кара Көл шаарында деле, хотя ошол эми баягы энергетиканын борбору эсептелет да. Азыр Токтогул Каскад гээси Кыргызстан боюнча өндүргөн экен 66%-ин вырабатывает да. Биз генерирующий эмебиз да. Эми ошончо ГЭСти куруп, анан кийин азыр адамдарда жумуш жок, во-первых. Экинчиден көп кыйынчылыктар эмнеден келип чыгып атат? Баягы убактылуу курулган үйлөрдө турушат. Анан ошонун негизинде бир энергетик город энергетик статус алалы деп келгенбиз да. Законопроект эми көрөбүз, бул жака кирсек кандай чечим кабыл алышат, элге кандай жардам болот. Эми ал энергетиканын көйгөйү көп. Ал ошо өзүңүздүн сунушуңузду айтып бересиз, конкреттүү кандай, эмне өзгөртүү, эмнени көздөйт, максаты? Эми бул энергетика деген эмнени көздөйт элек? Энергетика деген биз баягы башка өлкөлөргө зависимосттен чыктык, Кудай буйруса жана курулду датка деп атат. А генерирующий эмелер эскилиги жетти, азыр реконструкция болуп атат. Бирок реконструкция деле чындыгын айтканда баягы көйгөйлүү маселе да.
азыр баягы реконструкция толук болду деп айткандан алыспыз. Азыр башталды, өзүңүздөр көрдүңүздөр, тез кандай акыбалга келди да. Эми муну биз айткан туура эмес го, бир башка учурда жооп берели. Бирок биздин эң негизги максат ошо Кара Көл шаарындагы ошо ГЭСтерди курган биздин организациялар бар. Нарын гидроэнергострой деген специализированный именно только ГЭСтерди кура турган. Ушулардын акыбалы азыр өтө оор да. Жумуш жок. Ошол ГЭСтерди, канча ГЭСтерди куруп алган адамдар азыр пенсия курагына келгендер пенсия алышпай атат. Пенсияга чыга албайт. Себеп дегенде ошо соцфондко төлөмдөр төлөнгөн эмес. Убагында төлөнбөй калган, ошолор калып кеткен. Азыр ушулардын маселеси аябай көйгөйлүү, эл жери пикетке чыгып атат. Биз өзүбүздүн сунушубуз менен атайын жогорку кеңешке келдик. Ушул Нарын гидроэнергострой жана СПСГМ деген специализированный организациялар бар эле. Ушулардын көйгөйүн чечип берсинби деген үмүдүм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктардан кабардар болуу үчүн биздин Facebook баракчабызга кирип, кеңеш KG сайтын ачып, парламент радиосун угуп туруңуздар. Жакшы алыңыздар.